Мен намаз окуп жатканда көздөн жаш чыга берет. Анан зикир кылганымда дагы сигарет жөнүндө, насыбай жөнүндө эскертип коесузбу? Жаш балдар көп чегип жатат. Намазга келсин. Эми көздөн жаш чыгуу, алхамдулилля, бул жакшы. Өзгөчө намазда, зикирде көздөн жаш чыгуу, алхамдулилля. Көздөн жаш чыкпай калган жаман. Көздөн жаш чыкпай калган жаман. Көздөн жаш чыккан бул жакшы нерсе. Ахиретте эстеп, Алланы эстеп, риваятта келет, кимде ким Алладан коркуп, эртеги Алланын алдына тура алганда кандай болор экенмин деп. Дозоктон коркуп, көзүнөн бир тамчы жаш чыкса, периштелер бул амалды канча сооп жасайын деп Аллага кайрылат экен. Эми бунун сообу Алла айтат экен, көзүнөн жаш чыкты деп эле жазып койгула. Жаш чыкты деп эле жазып койгула. Эртеге сообун буну мен өзүм берем, менден башка эч ким билбейт дейт экен муну. Алымдар айтат, көздүн бир тамчы жашы дозоктун отун өчүрөт дейт. Муну океанын кары өчүрө албайт, бирок ушу көздүн жашы өчүрөт дейт. Ошон үчүн Алладан коркуп ыйлаган бул матлуб, талап кылынган нерсе. Албетте бир сигарет насыбай эми пайдасыз, ден соолукка деле, гигиенага деле, бардыгына эле зыян нерсе. Буну таштап коюш керек. Зачем? Не аласың сигарет тартып, башың ортуп, экономика, чөнтөгүңө да тебет, бардыгына зыян, насыбай. Пайдасы жок нерсе да. Зыяны го бар, баарыбыз эле билип атпайбызбы? Бир күнү мен мына народный бар го. Жок, дагы бир эле Фрунзе. Кирсем, эми очередте туруп каласың да эми. Нарымдай карасам, сигареттер турат. Анан ар бирине коркунучтуу нерселерди жазып коюптур. Окудум анан. Очередь кезек келчет, эмне кылайын бекер отурбай. Рак деп атат, бир балекет деп атат, эми жок. Анан менен алдымдан наркы киши. Ал ошону көрүп алып атат. Ушуну карап турат, ушундай болосун деп. Мага боло берет деп атат да. Ошондой мааниде болуп атат да, туурабы? Бул болбойт. Бул уу десең, кантип ичесиң? Ошо уунун кичинекейи да бул. Ууга азыр өлтүрөт. Сигарет барып өлтүрөт, бирок күн сайын өпкөнгө кичинеден болсо өлтүрөт да. Өлтүрбөйбү? Ошо деле насыбайың деле ошол. Соц тармакта ЭФК, Исламский финансовый кооператив, шариятка ылайык үй, машина, бизнес ачууга 0% кредит берет экен. Кыргыз Республикасындагы дин муфтияты, Кыргыздын муфтияты дейби. Бул жөнүндө билеби жана кредит алып иштесе болобу? Муфтияттан сурап көрүңүз, билеби, билбейби. Бирок мен билбейт экенмин Ислам финансовый кооперативи. Акыркы күндө ушундайлар кооперативдер көп чыгып атат го. Ошону эми атайы, алхамдулилля, ислам принцип каржылоолору бар. Бүгүнкү күндө бүткүл эл аралык деңгээлде стандартта кабыл алган каржылоо тартиптери бар. Ошолорго лайык болсо болот, а лайык болбосо болбойт. Иншалла. Бойду өстүргөнгө дары ичсе болобу дейт. Болот. Бирок Абдулла ибн Масуд разияллаху анху болго, мына барго, бою кичинекей болгон. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху бою кичинекей болгон. Кара тору болгон. Арык болгон. Бирок дух тоодай болгон да. Ошон үчүн духты өстүрө берели таксалар. Бойду өстүрөсө, бой эми Кудай билет өсө өспөйбү, Бирок духту биздин колдо да азыр. Устаз, апабыз бир аз сыркоолоп атты эле. Дуа кылып коесуздарбы жамаат менен. Суро тамыр кармап дарылаган тауып, эмне дейт? Тауыптерге ишенсе, дарыланса болобу. Апаңызга биринчиден Алла таалам шифа берсин, жакшы болуп кетсин. Эне да жакшы болуп кетсин. Баардык ооруп аткандар жакшы болуп кетсин. Аллахым шифасын берсин. Тамыр кармап, мурда ошо ысык суук деп эле кармап эле. Алхамдулилла, ошолорго рахмат. Узи-пузиси жок эле, бардыгын эле ушул жерден эле чечет эле. Бул дагы алхамдулилла жөнөкөй эмес, ар ким кармай албайт. Ар ким биле бербейт. Кан басымдуулугу, давление, тияк, бияк, кээ бир алхамдулилла профессионал дарылансаңыз болот. Эч проблема жок. Бисмилла. Эки бир туугандын балдары же бир ууруудагылар үйлөнсө болот деп айттыңыз эле устаз. Бирок биздин салтыбызга туура келеби? Айрымдар соц тармактар аркылуу дин менен салтты кайраштыруу аракетин көрүшүүдө. Кече дагы мага айтылды эле ушул суроо. Туугандар мындай да,
бардығынча адилеттүү көз менен инсап таразасына тартып сүйлөйлү. Кыргыз элин бөлбөйлү. Дин тутуу эркиндиги баарына камсыздалган. Кармайсыңбы, кармабайсыңбы, иман келтиресиңби, келтирбейсиңби, мешитке келесиңби, келбейсиңби, өзүң ыктыярың. Өзүң келечегиң. Бирок ушуну билип кой, нике мусулмандарга кыйылат. Аллага ишенген, пайгамбарыбызга ишенген, ахиретке ишенгендерге кыйылат. Мусулман эместерге нике кыйылбайт. Биз өткөнкү сабактарда айтканбыз. Ага, ини бирине өздөрүнүн кыздарын, балдарын үйлөтсө болобу, болбойбу? Бул фатва. Адалбы, арам маселеси. Бир туугандардын балдары, кыздары. Бөлөлөр мисалы, балдарды. Бизде шарият ба Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө кайсы нерсе арам экенин айтып, калгандарын адалына уруксат берген. Бул жерде кызыктыруу эмес, чакыруу эмес. Экөөңөр бир туугансыңарбы? Сен уулуңду бунун кызын давай үйлөнтүргүлө деген кызыктыруу эмес. Суроо болуп атат. Кокустан экөө сүйүшүп калса, экөө үйлөнсө, никеси адалбы, арамбы? Ана медицина жактан эми баягы узак жактан үйлөнүш керек. Айлана африканецтер болбойсузбу? Мусулман кылып туруп. Макулбу? Башка улуттан алыңыз, кыргызды көбөйтүңүз. Мына кытайларды, исламды мусулман кылып туруп Кытайды алыңыз. Орустарды мусулман кылып туруп орустарды алыңыз. Эгер чакырык боло турган болсо. Башка жактан, башка улуттан ала бериңиз, башка урудан ала бериңиз. Бирок суроо коюлганда кандай? Экөө ушундай болуп калса, шариятта арам эмеспи, арам эмес. Эки бала үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го, Эки эркек үйлөнүп алса, Эки кыз үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го. Ошо менен кыргыздын урпагы уланат деп атасыңарбы? Ушундай сөздөрдү угуп калдык. Ушунча кыргыз кандай болсун, мындай болсун, мындай болсун деп. Биз элибизге, урпагыбызга биз күйгөндө эч ким күйгөн эмес, күйбөйсүңөр да силер. Мен башкаларга өзү түшүнөт азыр кимге айтып атам мен буну. Ошон үчүн иншалла жакшынакай кылып элибизди бөлбөй, туура түшүнүк менен, бул жерде суроо, фатва болот. Арамбы, адалбы? Мына маселелерде. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде бул бүткүл дүйнөдө бардык мусулмандарды билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызын кимге берип атат? Али ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла, Алинин атасы ким? Абу Талиб. Экөө бир туугандар. Башка жака узак эле барбай эле го. Шарият. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мен эки бөлөлөрдүн үйлөнгөнүн көргөм, бирок ага ини бирине кызын, бирин баласын берип үйлөткөн көргөн эмесмин.